Алмазбек мырза, президент Садыр Жапаров бүгүнкү маегинде Шершов менен схема түзөп, аны менен иштешкидей мен Максим Ж. Айдар эмесмин дептир. Шершовдун айланасындагы маселелер боюнча кандай пикирдесиз? Шершов коррупционер, наркобарон, ууру, кылмышкер деп эң көп кыйкыргандар 2010-жылкы революциядан кийин пайда болгон. Убактылуу өкмөт Шершовдун үстүнөн бир нече кылмыш ишин ачып, тергөөнү жүргүзүп, сотко өткөзүп беришет. Эң кызыгы ушул жерден башталат. 2015-жылы 1-май райондук соту Шершовду 3-4 кылмыш иши боюнча жоопкерчиликтен бошотот. Бир эпизод боюнча гана 3 жылга эркинен ажыратат. Кийинки инстанция Бишкек шаардык соту. Ошол эле 2015-жылы 1-май райондук сотунун Шершовду 3 жыл эркинен ажыратуу чечимин жокко чыгарып туруп, ага болгону 10 000 сом штраф төлөтүү менен чектелет. Маселе ушунда жаткан жокпу? Ошол 2015-жылы президент болуп турган Атамбаевдин оозунан эң биринчи Шершовский схема, энергобарон деген абдан катуу сөздөр чыккан. Шершовдун схемаларынан кутулмайынча кыргыз энергетикасы оңолбойт деп да Атамбаев нечен жолу коомчулукка жарыя кылган. Анда суроо туулат. Президент өзү баш болуп абдан чоң кылмышка шектелип аткан Шершов эмне үчүн ошол эле 2015-жылы соттон кутулуп кеткен? Же соттор ушунчалык калыс чечим чыгарды беле? Же башка бир мандем барбы бул иште? Же Шершовду актоо, жоопкерчиликтен акырындап бошотуу Атамбаевдин убагында эле башталганбы? Президенттин өзүнүн катуу каарына калган Шершов жоопкерчиликтен кантип кутулуп кеткен 2015-жылы? Менимче, ушул суроого жооп тапмайынча Шершовдун чыныгы портрети ачылбаган бойдон кала берет. Максим Айдар менен схема түзүүгө катышкан кылмышкер Шершов. Ошол Максим менен Айдарды тактан кууп түшкөн Атамбаевдин убагында соттон кантип кутулуп кеткен? Ушул суроого жооп издеши керек менимче. Шершовдун азыркы абалы ошол жогорудагы суроолорго алынган жоопко жараша болушу керек. Калдарбек Койлу Байтеген, былыктарыбыз чыгып калат деп кооптонгондор президент Шершов аркылуу байыттеп алдын ала атакага өтө башташты. Калдарбек агай, ажоо бүгүнкү маегинде күмөн жараткан жагдайлардын көбүн ачыктоого аракет кылыптыр. Ошондой эле бийлик башындагылар мурдагыдай схема түзүп паракорчулукка, уурулукка эч качан аралашпайт. Шершовду да, Акаевди да мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн кабыл алдым. Алардан алган маалыматты да айтып берем дептир. Азыркы бийлик таза иштеп жатат деп ишенсек болобу? Бийликти таза же суу колун салып иштеп жатат деп айтуу үчүн орчундуу бир фактылар болушу абзел. Сырттан караганда бийлик коррупционерлер менен шымаланып алып күрөшүп, колун кайрып, камап жаткандай. Коомчулук баарын көрүп турат. Акаевдин Кумтур операциясына тартылышы, соңунда бул чуулгандуу кенден мамлекеттин менчигине өтүшү, президенттин айткандардын жөндөн эместигинен кабар берген сейт. Акаевсиз канадалыктар дагы көпкө моюн толгоп жүрө бериши ыктымал эле. Эл аралык соттору менен коркутуп, чыгаша болбосо кайдагы киреше. Бир топ тыйындардан куру калсак да, маселенин күтүүсүз жабылышы кендин кыргыз элинин менчигине өтүшү кандайынан алба сүйүндүрдү. Түкүнчө тыйынды алдаттык, каратып туруп сызга отуруп калдык деп жер тепкендер булар кадимки популисттер. Алар кайра Кумтур канадалыктарга кала берсе жакшы болот дегендер. Анткени Момпосуйдан куру жала калышпадыбы? Эми Шершовго келсек, бул эргул не деген гана чийимдерди, табышмактарды түзүп, не деген гана каражаттарды оңго солго чачып келген. Кызыгы мына ушундай пул жыттанган неменен кыргыз бийлиги менен кызматташууга барышы албетте күмөн ойлорду жаратат. Анткени карап, камап, сотко алып барып туруп, үй камагына чыгарып салышы эле ушундай күдүк ойлорду күч алдырды. Бирок чынында президент Айдар же Максим эмес да, өзү деле айтты го. Бюджетти жогорулатууга кадам шилтеген кыргыз бийлиги казынаны толтуруу үчүн мүмкүн Шершовдун сунушун кабыл алгандар. Анткени офшор алкагын айланып кеткен миллиарддаган каражаттын эсеби турсун, дарыгин табууга мүмкүн эмес. Шершов кудум ошондой тапкыч. Мурдунда гана эмес, башка жагында да жыт сезе билген сейрек жаралчу бир эргол. Эми президент 200 миллион тууралуу жөн эле айтып койду. Маселе миллиарддаган каражаттарды табууда жана соңунда башкы прокуратура аркылуу артка кайтарууда. Таң калыштуусу мына ушундай керектүү чаралардын артынан түшкөндөрдүн куроосуна котор ташты ыргытуунун артында кимдер турганында. Түшүнүктүү да. Эски түшүнүк боюнча президент соо эмес, Шершов аркылуу байыйт деп жер тепкирип жатышат. Бирок алар президентти кудум өздөрүндөй көрүп жатышат. Былыктарыбыз чыгып калат деп кооптонуп, алдын ала атакага өтө башташты.
Парламентте мына ушундай күчтөр ойгонуп, аста башын кылтыйтып жатканы өкүнүчтүү. Дагы жакшы ыйгарым укуктарынын кыркылып калганында. Турсунбек Акон, президент Садыр Жапаров башында турган кыргыз бийлиги паракорчулукка, уурулукка аралашпай таза иштеп жатат. Садыр Жапаров башында турган кыргыз бийлиги паракорчулукка, уурулукка аралашпай, жеке кызыкчылыктарын жыйыштырып таза иштеп жатат дегенге ишенем. Ошондуктан коомчулуктун көп катмары Садыр Жапаровду колдоп жатат. Ошондой эле Акаевди кабыл алган, ага аяр мамиле жасатканын да эң жакшы түшүнөт. Анткени Кумтөрдү мамлекетке алыш үчүн Акаевдин көрсөтмөлөрү сөзсүз керек болчу. Бирок Акаев менен Ширшовду салыштырууга болбойт. Анткени Акаев жаманбы, жакшыбы? Эл тарабынан 3 жолу шайланган президент болгон. Садыр Жапаров ал оор кылмыштарга шектелсе дагы аны Кыргызстанга алып келип, камабай түшүнүп, урмат сый менен мамиле кылып, Кумтөрдү мамлекетке алууда Акаевди фактор катары пайдаланды. Бул нерсе президенттин акылдуулугу болду. Бирок президент Ширшовдон өтө этият болушу керек. Анткени Ширшов жүргөн жердин баары ызы чуу адам. Сыртка чыгып кеткен каражаттары Ширшов аркылуу Кыргызстанга кайтарам деген ою аброюна көлөкө түшүрүп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн Ширшов маселесинде сактанышы керек.